Момын адам өзүнүн жакшы култун өз адеп аклагы менен күндүзү ораза кармап, түнү ибадат менен өткөргөн адамдын даражасына жетет дейт. Башка бир хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ана заимун би байтин фи рубатил джаннати лиман таркал мираа ва ин кана мухиккан." Чындык ал тарапта болуп турса дагы, талашып тартышууну таштаган инсанга мен бейиштин тегерегинен үй алып берүүгө кепилдик берем дейт. Ва би байтин фи алал джан ва фи байтин фи васатил джаннати лиман таркал казиба ва ин кана мазихан. Тамашалашып жатса дагы, өзүнүн сөзүнө жалганды кошпогон инсанга мен бейиштин ортосунан үй алып берүүгө кепилдик берем дейт. Ва би байтин фи алал джаннати лиман хасана хулуку. Бейиштин эң жогорку даражасынан үй алып берүүгө кепилдик беремин. Өзүнүн адеп акылакын өзүнө оңдоого аракет кылган инсанга дейт. Демек туган ар бир момун мусулман өзүнүн култун өз адеп акылагын оңдоого аракет кылыш керек.